Саламатсыздарбы урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, Т-медиа YouTube каналынын катталуучулары. Кеп бар подкасты кайрадан өздөрүнүн эфирлерин сиздерге тартуулагандын улантат. Бүгүн кезекте коногубуз жаш чыгармачыл инсан, чыгармачылык жолунда эч нерсеге карабастан алдыга карай умтулган, кыргыз элине кызматын өтөйм деп жүргөн мыкты инсан Жыргалбек Бозгончуев студиябызга келип олтурат. Бул кандай инсан экенин азыр эфирдин жүрүшүндө сиздерге кененирээк коногубузду ачып берүүгө аракет жасайбыз. Жалпысынан жаш режиссер агабыз, кош келдиңиз. Ассаламу алейкум, кош келдик. Кандай келип алдыңыз? Ош шаарына деги эле Ысык көлдөн бери сапарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, эмне кылып жүрөсүз? Ассаламу алейкумдар. Чындыгында азыр биз Ошто өзгөчө бир таң калыштуу окуялар болуп атат десем жаңылышпайм. Себеп дегенде биз Ысык көл областында эле Тоң районунда кичинекей эле айылда Үмүт аттуу спектакльди жаратып, ушундай кичинекей эле бир команда менен кичинекей бир айылга койгонбуз да ал спектакльдичи. Анан ошол убакыттын өтүшү менен ал спектакльдин ушундай натыйжасы жакшы болуп атып, айылга койдук. Айылдан баштап район койдук, райондон баштап Ысык көлгө койдук, Ысык көлдөн Нарынга койдук, Нарындан Бишкекке койдук. Анан Бишкектен ошол биз Укук булагы деген долбоор бизди калкалап, Укук булагы деген долбоор бизди сиздерге биз жардам беребиз, сиздер аябай жакшы демилгени баштапсыздар, сиздерди биз колдоого алалы деп ошол Укук булагы долбоору бизди колдоого алып, анан Үмүт спектаклин жайылтканга жардам көрсөттү. Анан кийин дагы экинчи Ош сапарга дагы келгөнү көздөгөнбүз. Ал жерге болсо Үмүт спектакли эмес, башка бир ошол элди изучать этип, элдин арасынан таланттууларды тандап, ошол биз дал ушул ноокатты тандадык. Ноокаттын ичиндеги таланттуу биздин окуучуларды, таланттуу инсандарды топтоп, анан алардан чогултулуп туруп, анан Сокур адам деген спектакль иштелип чыкты. Ошол Сокур адам деген спектакльди азыр жайылтуунун алдында турабыз. Мыкты. Жыргалбек мырза, өзүңүз жөнүндө жалпы айтып кетсеңиз, 25-26 жаштагы режиссер деп, мындай режиссер аты улуу, бирок сиздин жашыңыз жаш экен да. Кантип бул жолго аралашып калдыңыз? Негизи эле каяктан бул режиссердук кесипке баш отуңуз менен кирдиңиз? Негизи мен окуп жүргөн кезде ошол көрүп аткан көйгөйлөргө бир мындай кол сунганды жакшы көрчүмүн да. Ошол эле мектеп парламентине кызыгып, эжекелерге жардам берип, анан эжекелер дайыма эле рекет кылбагыла деп эле урушуп эле кетчү эле. Деп эле. Бирок күндүзү антип урушуп кеткен менен кечкисин балдар менен собранияга барасың, анан токтобойт эле да. Анан күндүзгү окуя, кечки окуя сөз болуп турат эле, эми эркектер арасында билебиз го биз. Анан убакыт өтүп ушу эжелерге кандай жардам берсем деп жүргөм. Анан бир аябай бир резонанс болду. Ошол мектеп рекетчилигинен зордук зомбулук көргөн балдарды муну ойлой алган ушундай резонанс болду да. Анан ошондо аябай бир ошол Нарында экен бир бала ошол рекетчиликтин айынан муну ойлоп алыптыр. Анан ошол видеону көрүп ушундай бир таасир алдым да. Бирөөнүн демек катасы үчүн бирөөнүн өмүрү аябай коркунучтуу болуп калышын мүмкүн турбайбы, кантикенде жардам берейм деп, анан ары туйгу болдум, бери туйгу болуп, анан эмне кылсам деп, анан кино тартам деп чыктым. Анан кино тартам деп, анан кино тартыш үчүн эмне керек экен деп, анан сценарий дегенди эле билчү эмесмин ал кезде. 9-класстагы окуучумун. Сценарий дегенди эмне, анан сочинение го деп эле, сочинение окушуп эле жаза бердим. Мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп башынан өткөн окуялардын баарын жаза бердим. Анан ошону бизде бир акын эжекебиз бар, Мөөркан Токсобаева деген апабыз. Ошол кишиге барып, муну караңыз десем, аябай көп барак да. Эмне деген ойду камтыгансың? Мен мунун ичинен ойлоруңду чогултуп берем деп чогултуп берген. Анан ошону акимчиликке кирдим, айыл өкмөттөргө кирдим, биздин жетекчилик тараптарга кирип, анан мен кино тартам, мани колдоп койгула. 9-класста окуучусуз? 9-класста окуучумун десем. Эми жетекчилер кирип, мен азыр боюм 1.60, азыр деле 26 жашта, эми 9-класстагы бойду элестетсеңиз. Анан кирсем, ошондо дагы мен баа бердим, ошондогу жетекчилер эми азыр жетекчилерге 9-класстын баласы эмес, айрым 50 жаштагы киши кирсе деле чыгышке деп коет атпайбы? Ошондой эле ошол биздин жетекчилерге мындай ыраазымын да азыркыга чейинчи, анткени ошондо жылуу кабыл алып, мындай жаш бала экен дебестен, эмне керек деп айтты. Анан эмне керек десе, мен ак барак деп айтты.
ак барак десем мага ошол бир пачка ак барак берген эле да. Анткени мен ар кайсы жерге жаздым да, тетрадьтын ортосуна, тиги бөлүнгөн кагаздын баарына топтоп алган сценарий деп көтөрүп баргам да. Анан ошол ак барак деп сураган элем, ошо ак барагын берген эжеке. Ошол А4 ак барак чоң нерселерди түшүндүрүп, чоң бир жолдорго салды десем жаңылышпайм. Себеп деген ошол ак барактын баарын толуктап сценарий жазып чыктым. Анан кийин ошол бүтө бактылуумун да, ак баракты көтөрө албай үйгө келип, ошол сценариymди көчүрөйүн деп сценариymди көчүрүп, анан эртеси классташтарыма барып, досторума барып, мен классташтарым аябай колдоду, действительночи. Баа бердим 9-класста. Ошол мен азыркыга чейин ушу классташтарыма рахмат айткым келет, себеби ошолор колдоп, анан биз байкелерибиз бар, колдоп турган, ошо байкелерибиздин жардамы менен тарттык ал фильмдичи. Жалпы 1,5 саат болду. Телефонго кээде эми жагдайга карап да, телефонго тартабыз, же болбосо эмеге тартабыз, камерага тартабыз. Анан ошолордо байкелер жардам көрсөттү, анан тартып 1,5 саат болду. Анан аны кыскартып келат, 45 мүнөт кылдык да. Анан 45 мүнөт кылып, анан аябай эмес показы кылабыз деп даярданып атабыз. Показы кылабыз. Эмне кыласыз? Кино показы деп айылда жаңылык. Айылдын баары, ай тигинин баласы кино тарткан турбайбы? Ай эмнеге тарттыр? Телефонго тартты. Анан ал телефонду тартылган фильмге укмуш эми боорсок, соорсоктору менен даярданып алганбыз. Аябай айылда ушундай бир той да, байрам. Анан ата-энем баарын чакырып, анан баягы ата-энем ошол учурда кандай айтсам мени көп мындай колдоо алды, бирок эмне кылып жүргөнүн билчү эмес да. Эртең менен кетем, кечинде келем, эртең менен кетем, кечинде келем. Анан айыл ичинде деле мындай кинону тартат деген деле мындай мектепте деп ойлогон болсо керек да. Анан башталды, фильм башталгандан кийин жетекчилердин баары келди, көрдү, анан шоркрашып ыйлашты. Аябай ыйлашты. Анан мен ушундай кинодон мен тиги кинону көрбөй эле тигилердин ыйлап атканын көрүп алып ыйладым да. Ушундай зал толо келген киши. Анан ошондо мен түшүндүм, ушундай элдерди карап туруп мен режиссер болушум керек экен, мен ушул жерден күчүм бар экен, ушул жерден бир ойду айта алат экенмин. Кеп жана жогоруда айттым го, мектептеги тапшырмалар минтпегиле, тинтпегиле деп чектелип эле калып атпайбы айрым жерлердечи. Бирок биз ошону көрсөтүп, натыйжалуу көрсөтө турган болсок, биз мындай кандай айтсам, көп бир жыйынтык чыгара алат экенбиз да. Анан бизде жакшы сөз бар, кыргызга деген 1000 жолу айтсаң, аны укпайт, анан кылбайт дейт. Ал эми бир жолу көрсөтүп кой дейт, аны 1000 эсе жакшы кылат дейт да. Ошол эле ошондой натыйжасын аябай көрсөттү да. Ошон үчүн ошондон баштап режиссерлукка кызыгып баштадым. Анан окуу жайды бүттүм. Ошол эле фильм менен бүт Ысык көл областына көрсөттүк. Анда ой деп жаңылык болуп, бүт жетекчиликтер колдоп, анан Бишкектеги телевидениялардын баарына конок болдук. Раматылык Уланегизбаев деген агам бар эле. Ошол агам ушундай чакырып алып, ушундай ыраазы болду эле. Ушундай элеттеги кичинекей балдар ушундай көйгөйдү көтөрүп чыгып аткан, бул чоң эрдик деп. Анан ошондон баштап эле ушул мындай теманын тегерегинде эле фильмдер тартам, өзүмдүн көрүп турган көйгөйлөрдүн баардыгын ошол эле фильм аркылуу, ролик аркылуу, спектакль аркылуу берип баштадым да. Анан аябай жыйынтыктарын жакшы көрсөтүп атат. Анан шаарга келгенден кийин Бибисара Бешеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине режиссура факультетине тапшырдым. Ал жерден ошол Молдосейит Мамбетаконов деген агайдын колуна түштүм. Ушундай күчтүү киши экен. Чындыгында азыркыга чейин мени таптап турат, азыркыга чейин мага жол көрсөтүп турат. Анан ошол кишинин мындай билими менен азыр дагы режиссерлукту аркалап иштеп жүрөбүз. Окууну дагы буюрса ийгиликтүү аяктап, ошол жерде эле ошол университетте мугалим болуп 1 жылдай эмгектенип, анан азыр баарын токтотуп, анан ортодон саясатка да кирип кеткен. Ортодон айылга барсак депутаттык талапкерлерин коет да, сен коюп көрбөйсүңбү, сен дагы иштейсиң го деп, анан депутаттыкка коюп көрдүм. Коюп көрсөм, анан райондук деңгээлде эң высокий балл менен өтүп кеттим да, депутат болупчу. Анан 21 жашта болчумун. Анан 21 жашта мен өзүм чындыгында эми өтөм го, эми өтпөй калсам да мен үчүн эми
ошончо эле элдин бир 5 киши салса, мен үчүн сыймык 5 кишинин ишеничин актайын дегем. Анан ошондой элим ишенгенге аябагандай чоң жүк болду. Анан ошол жүктү аркалайм, элдин аманатына такыр кыянат кылбайм деп элге кызмат кылып иштедик. Анан азыр 4 жылдан бери эл үчүн мындай айрым саясатта өзгөчө чыгармачылыктан айырмаланып турат экен саясат. Бирок колдон келишинче аракет кылдык десем жаңылышпайм. Анан азыр учурда саясатты жыйыштырып, өткөрүп берип, элге жакшынакай отчетумду берип, анан азыр чыгармачылыкка огош бетери муга чейин да аракет кылчубуз, уже мында уже азыр жалаң чыгармачылык менен буюрса баштадык. Жакшы, сонун. Сиз ошол жаш кезиңизде, кичинекей жаш болгонуңузду карабастан, бир өтө бир коомдогу эң чоң көйгөйлөрдү көтөрүпсүз да. Азыр ошол кез тууралуу сүйлөшсөк да. Экөөбүз бир курак курдаш экенбиз. Анан ошол кездеги кандай көйгөйлөрдү өзүңүздүн башыңыздан өткөргөнсүз? Негизи эле эмне үчүн ал кино тартылып калды? Негизи бул эми реалдуу жашоодон алынган үчүн ушундай болду десем жаңылышпайм. Себеп дегенде ошол эле эми мектепте рекетчилик деген нерсе азыр деле бар да. Анан биз ошондо өзүбүз жөнөкөй үй бүлөнүн баласымын. Анан менимче билбейм, баардык эле адам башынан бул нерсени оңой эле өткөрүп жибериши мүмкүн, бирок мен үчүн өтө эле ал нерселер кыйын болду да. Себеп дегенде мен үйдүн кичиси болгондон кийин ошол эле учурда үйдө дагы жумуштарым көп, үйдө дагы чоң бир жоопкерчилик бар. Анан күндүзү активист болуп мектепке коомчулукка иштейин десең, айрым ошол жанагындай мектептин рекетчилиги, зордук зомбулугу мындай тоскоол болот да. Анан ошо тоскоол болгон нерсе мындай адамды да курчутат экенин түшүндүм да. Анан ошолордун баардыгын көрүп аткан көйгөй, мисалы рекетчилик болду, ичкилик болду, ошондой баңги заттарды колдонуу болду. Ошонун баардыгын көрүп туруп, анан ошону эми макул ал нерседен мен катышпай, ичпей, чекпей, рекет кылып, бирөөнү капа кылбай басып кетишим мүмкүн менин жашоомо. Бирок мен андай сырттан карагым келген жок да. Мисалы менин ата энем бар, бирок ата энеси жок балдар бар да. Ошол эле тайнесинин колунда, ошол эле тайтасынын колунда чоңойгон балдар, кыздар айыл чегеринде аябай эле көп да. Анан аларга ким жардам берет деген ой келди да. Ошон үчүн көп ушундай айылда шаардан айырмаланып билинип турат, айылдык балдар биз башкачабыз да. Анткени айылдык балдар мындай эртең менен окууга барасың, түштөн кийин келесиң, үйдө мал жал менен эле да. Кээ бир айылдарда, кээ бирөөндө кафе болуп эле иштеп официант болуп алаксып калбаса жумуш жок да. Эң эле эмне жумуш бул? Мал кайтарган жумуш болот да. Анан бул кыш мезгилинде ушундай болот. Анан жай мезгилинде эми көлдө мен билинбейт. Анан ошол үчүн балдардын баардыгы үй бүлөдө кысылып жаткан үчүн, жумушсуздуктун айынан ошол эле аталары ичип кетип атат. Ошол эле апалары башка мамлекетке кетип калып атат. Анан ошондо балага тарбия берүү кыйын болуп кетип атат да. Анан толук мээрим ала албаган балдарга жардам берүүгө ушул өзүм бел байладым да. Азыр ошол мен сиз менен курдаш болгон үчүн ошол кезде дагы эле эстеп, дагы эле билип турам да. Сиз айткандай чын эле мектептерде рекетирство деген бар эле, налог салмай деген бар эле. Ал кезде биз дагы башыбыздан өткөргөнбүз. Чоңдордон таяк жеп, кичилерге болушунча кылбаган аракет кылыпчы. Сиздин мындай ачылбаган жактарыңызды кантип жеке өзүңүздүн башыңызда сездиңиз дейм да. Балким сизге мындай көбүрөөк басым болду, эмненин айынан ошол жагынан айтып берсеңиз. Же жалаң бирөөлөрдү, курдаштарыңыз, досторуңузду көрүп жүрүп эле ошодон сизге эргүү келдиби? Же өзүңүзгө түз таасири барбы деген ойду айткым келип атат. Ооба. Өзүмө түз таасири бар, анткени өзүмдүн бул ошол эле Мөрөй деген фильм 45 мүнөттүк. Эч кандай жасалмасыз, эч кандай бир идеяны кошуп бирөөнү эмес, бул менин жашоом. Мен башыман өткөргөн жашоом. Ошол менин башыман өткөргөн жашоом эле чагылдырылган. Болду. Андан кийинки проекттеримен Үмүт спектакли бул дагы менин жашоомо аралашкан окуялар бар. Азыркы Сокур адам деген спектакль ошол эле менин башымдан өткөн окуялардын аралашмасы бар.
болгону ошону мен башка ракурстан берип атам. Ошону мындай кылдаттык менен бергенди эме кылып атам да, элдерге бир салым, мындай кандай айтсам, бир ошол аркылуу көрсөтүп берип атабыз да. Ошон үчүн менимче мындай чертте карап тура алган жокмун, өзүм көйгөйүм. Анан мен ошол эле мөөрөйдү көрсөткөндө бирөөнүн мындай эле жашоосу бирөө үчүн чоң бир мотивация, бир чоң бир тарых жаратат экен да. Ошон үчүн демек биз элдерге мотивация бере алат экенбиз да. Демек биз элди туура багытка сала алат экенбиз да. Демек үмүт өчүп бараткан инсандарга биз үмүт бере алат экенбиз да деген ниет менен анан ушул кесибимди баштадым да. Сонун. Не боюнча сурагым келип атат. Ошол койгон спектакльдериңизден 2 спектакль уже, бир кино. Ушул спектакль кинолор менен коомдогу кандай көйгөйлөрдү чечкиңиз келет? Негизи буга чейин ошол фильмдерди тартып, жанакындай спектакльдер жаратып атпайбызбы? Ошол жараткан спектакльдер эми акциялар көп, бул эми азыр элдин оозуна алынып калган эле 2 спектакль да, бирок театралдаштырган спектакль өтө көп менде. Өтө көп, аябай көп. Болгону ошол эми каржы булактын айынан, каражаттын айынан эки жака чыгара алган эмеспиз. Болгону ошол бул үмүт менен тиги сокур адам, мөөрөй азыр мындай популярность деп койсом жаңылышпайм, ошо азыркы сөз менен айтканда популярность алган үчүн кетип атат. Бирок иштерибиз аябагандай эле көп да. Анан бирок чындыгын айтканда эң прям мындай орчундуу болгону ошол үмүт спектакли болду. Анткени мөөрөйдө эми жаш болуп анда айрым нерселерге мындай маани берген эмеспиз да. Могу үмүттө кичине кыйынчылыктар жаралды, себеби ошол эле райондон бул аткарып аткан актерлор дагы профессионалдуу актер эмес да. Ошол эле райондун ар бир мектебинен 1ден 2ден таланттуулар топтоп келгенбиз. Топтоп келип, анан алар менен иштеп, анан ал үмүттө үй бүлөнүн ролун аткарышат. Ошол ар жерден келген кишилерди атасы, апасы, баласы кылып бир үй бүлө кылыш бул өтө кыйын болду. Ар бирөөнүндө өзгөчө мүнөз бар, ар бирөөнүндө өзүнчө бир көз караштары бар. Анан ал бирөөнү бир үй бүлө кылыш чындыгында кыйын болду. Анан сахна артында албетте түшүк болот го. Действительно мындай үмүттөн мындай кыйынчылыктар болду. Анткени биз көп жетекчилерге билинбейт болуш керек. Шаардан келген, мисалы ошол эле районго келген, текшерүү келген жетекчилерге билинбейт болуш керек. Анткени эмнеге? Анткени алар деген келишет. Мисалы Тоң району деп коюңуз. Тоң районунун центрине келишет дагы, Тоң районундагы центрдан бир акцияларды, флешмобторду өткөрүп кетишет да. Ал эми тоолуу аймактагы айылдагы балдар, жаштар, эл мындай тиги келип кеткен турбай деп Инстаграмдан же бир интернет түйүндөрүнөн көрсө көрдү, көрбөсө жок. Еще интернет тартпаган жерлер да бар да. Анан ошол жерлерге биз спектакльди алып барып коебуз деп биринчи ошондой айылдардан эле баштадык, кичинекей айылдардан баштадык. Анан бир өкүнүчтүүсү ушул айылдарда заңыраган клубтар турат да, маданият үйлөрү турат. Ишенесизби? Барсак, муну мактанып атат да, ошол маданият үйүнүн жетекчиси экен. Мен муну деген 2 миллион сомго тендерден утуп алгам. Мынакей могу колонка жапжаңы, мынакей могу стульчиктер жапжаңы, могуну мен минтеп бүтүрүп койгом дейт. Качан утуп алдыңыз эле десек, 1 жыл болду дейт да. Дагы эле жаңы ойдон турабы? Анан ошол салафанын биз чечтик да. Салафанын чечип, жанакы жери шыпырган учурларды кездештик. Анан ошондой желе басып жаткан маданият үйлөрдү иштетип биз ар бир тоолуу аймактардан калтырбастан баар бирине барып чыктык да. Анан элдер ушундай маданиятты ушундай сагынып калыптыр ошол жердечи. Чындыгында аябай таасир этти да. Ыйлап, бышакташып, анан спектакль бүткөндөн кийин дагы бир 70 жаштагы апа келди. Аябай ыйлады да. Анан интернетте да аябай популярный болуп кеткен да. Анан ыйлады. Балам дейт, мен сага рахмат айтам дейт. Мен жөн эле неберем үчүн келгем, неберем көңүл үчүн дейт. Эми неберемди бир келип бир үмүт жөнүндө экен. Небереме үмүт берейин, үмүттү өчпөсүн деп эле келгем. Бирок бул неберем алган жок дейт. Мен алып кеттим үмүттү, мен өзгөрүп кеттим дейт. Эмнеге десем, мени дейт, улуу киши экен да, зордоп бирөө үйүндөгүлөрү бир
өзүнөн улуу кишиге турмушка берип койгон экен. Анан турмушка берип койгондон кийин ал ошол үй бүлөсүн жеп көрүп, атасын жеп көрүп, такыр сүйлөшпөй, турмушка чыккандан кийин белин байлап эле барбай коюптур. Үйүнө барса да атасы менен сүйлөшчү эмес экен, анан ошентип өмүрүм өттү дейт да, ошону кишинин жээрип өттүм дейт да. Мындай таарынып атама дейт да. Таарынып өттүм. Анан таарынып өткөндөн кийин атам өлдү дейт. Атам өлгөнүнө да барган жокмун дейт. Анан азыр мен 70-ке чыктым дейт. Мен неберелерим бар, балдарым бар дейт. Бирок мен азыркыга чейин өкүнүчүм бар дейт. Ошол эмнеге барган жокмун дейт. Атам болгону менен бактылуу болсун дептир ооба. Бирок деген ал андан тышкаркы жашоо бул менин жашоом. Ар бир адам өзүнүн жашоосунун сценарийсин өзү түзөрүн, мындай өзү түзөрүн мен билбептирмин, мен эми түшүндүм. Мен атамды эми кечирдим, мына мен эми кечирдим деп ушундай кучактап алып буркурап апа ыйлаганда ушундай жүрөгүбүз жылыды. Ушундай бир биз ушундай окуучулар гана эмес, бүтүндөй мындай элге таасир этип аткан экенбиз да деп аябай Огош Петир бизге чоң бир мотивация болду да. Сон сиздин ошо режиссерлук постановкаңызда, коюңузда сиздин башка режиссерлордон өзгөчөлүгүңүз эмнеде анда? Өзгөчөлүгүбүз деп деле айтыш эми эмне үчүн мындай өзгөчө дегенибиз, анткени көп режиссерлор азыр мындай айрым режиссерлор дейинчи, мындай сценарий жазганда сразу мындай профессионалдуу актерлор менен иштеп жумушун жеңилдетет да. Анан ошол эле Дом культурада, ошол эле жанакындай театрларда иштеп жүргөн кишилер менен иштейт да, анан коет кетет да. Алар койгондо элдер мындай кабыл алат экен, мындай ал бийик деңгээлде аткарган күнү дагы мындай. Эми булар актерлор да. Булар эми аткарат да, булар эми диплому бар, булар бизди күлдүрүш керек, булар бизди ыйлатыш керек деген түшүнүк калат экен да. Биздин өзгөчөлүк эмнеде болду? Анткени биз ошол карапайым элдин арасынан таланттууларды сууруп чыгып, анан ошолордун талантын ачып, ошолор менен биргеликте жуурулушуп, бир спектакль ичинде иштеп, бир үй бүлө болуп туруп анан элге койгондо ушундай таасир этип атат да. Мен деген чиновниктер, ошо биздики международный болду да үмүт спектакли. Башка мамлекеттерден да келип көрүштү да. Анан ошолордун баары тим эле блокнотторду мындай зыңкыйып эле келишкен жетекчилер болчу. Спектакльди көрүп баштагандан кийин баары бала кезин эстеп, ушундай окуяларды көрүп алып, мындай ыйлап ишти да. Блокнотторду жаап алып ыйлап ийди. Ушундай баарыбыз эле мындай боло беребиз го агам. Мындай кооз кийинип, койкоюп костюмшум кие беребиз, бирок койкоюп кийинген кийимдин артында кандай түйшүк экенин биз жашырып жаа беребиз да. Ошону дагы кой элге кызба, кой антпе, кой минтпе деп жашырына беребиз. Бирок ал менин оюмча жаңылыштык деп ойлойм да. Ошол жашырынып жүргөн үчүн биздин жаш муундарда катачылык кетип атат. Жок, ошолорду жашырбай, ачыктап чыгарып, үй бүлөдө моундай болот. Мына, бул үй бүлөсү көрдүңбү эмнеден айырмаланып турат? Булар мындай бизнес кылышат, булар бул менен иштейт, булар мугалимдер деп ошол жашырган, буларда деле ушундай көйгөйлөр бар деп ушундай бир тарбияласа дейм да, биздин ата энелерге айтып кетем да ушулчу. Анткени бизди деген, кой, бул байдын баласы. Кой, бул тиги депутаттын баласы. Кой, бул тиги баласы деп ушундай бөлүп жарган тарбияны үйдөн эле беришет экен да. Үйдөн мунун машинасы бар да, сен машинаң жок, сен кимсиң деп элдин баласы деген. Элдин баласы деген түшүнүк кылып кирип коет экен. Элдин баласы деп эле жашай берет экенбиз да. Негизи андай эмес, элдин баласы эмес. Ар бир адам, ар бир өзүнүн мындай чөйрөсүнө таасир эте алат. Ошол эле мындай жардам кыл, кол сун десе элечи, элдер ойлойт мындай. Мен кол сунам десе эле, мен сага акча беришим керек экен. Мен сага машинамды беришим керек экен. Мен сага мындай убактын беришим керек экен. Жок. Кээ бир учурда бизге айрым жакындарыбызданчы акча керек эмес. Акча эч бир керек эмес. Бизге ушундай кыйын учурларда, мындай көйгөй болуп аткан учурлар билинет го, чөйрөңдү. Ошого бир жакшы сөз керек, 2 сөз. Бул эмне сөз билесизби? Баары жакшы болот. Мен сага ишенем. Мен сага ишенем деп болду. Мага да бирөө ишенет турбайбы? Мага да бирөө ишеним бар турбайбы? Демек мен бирөөнүн ишеничин актайын да деп адам жашайт экен да. Сен эмне болмок элең, тиңдей мындай деп баланын башынан эле ушинтип эле анан элдин баласы анан карачы тигинин үйү заңгырат, анан ошол эле биздин айымдар күйөөлөрүн. Карачы тиги мынтип алып берип коюптур, карачы тиңтип атыпчы. Ошондой
элдин өсүшүн айтып, элдин мындай жаман жерлерин айтып атып эле бизди мындай байлап эле деп эле айтып коюшубуз керек экен да. Ошон үчүн биздин жашоо турмушубузда коомчулуктун ролу өтө чоң. Ролу өтө чоң. Ошол эле учурда коомчулук бизди көтөрүп коюшу мүмкүн. Ошол эле учурда коомчулук бизди тейлеп коюшу мүмкүн да. Бирок ошол эле учурда адамдык сапатыбызды өчүрбөсөк, биз мындай эл арасында мындай жакшы гана бир тынчтык орнойт деп ойлойм да. Жакшы теманы көтөрүп калдыңыз да, ишеним депчи. Сиз алда ийгиликке жетүүдө же кайсы бир кезде көңүлүңүз чөгүп калган учурда негизи көбүнчө кимге ишенесиз? Сиз ишенген адамдар сизге ишеним билдире алыштыбы? Албетте бул биринчи Кудайыма ишенем. Анткени мен кааладым, ойлондум. Кудайым ошону тууралап койду да. Кудайыма ишенем. Анан Кудайга дуа кылам. Ошол Кудай менен түзмө түз байланышта болом. Анан кийин албетте мен үй бүлөм чоң мотивация берет. Мен үй бүлөмөн эң биринчи ошол үй бүлөмдө дагы аябай таасир этет. Себеби ушул убакка чейинки биздин иш чараларда мен апам, атам биздики ушундай колдошот да. Мындай колдошот дегеним бизди эркин койгон да. Ата мен муну каалап атам. Ата мен минтейин деп атам. Ата мен тинтейин деп атам. Апа деп ушинтип деген күндү дагы бизди ата энем макул кылып көр дечү да. Кылып көр. Азыр дагы кылып көр дейт. Кылып көрчү дейт да. Жок, сен минтейсиң. Сен мындай кылып албайсың да. Карчы тигин баласы тиндей. Сен машинаң жок да. Сен мунуң жок да дебейт да. Кылып көр. Ошол биз өзүбүздүн кылып атып, өзүбүздүн катыларыбызды көрүп, өзүбүздүн ушундай нерселерибизди көрүп атып, мындай ал күн болбосо бул күн кайда деп коет го. Ошон үчүн бир быштыкко, ошон үчүн бир азыркы бир аздыр көптүр жашоого болгон көз карашыбыз өзгөрдү го деп ойлойм да. Анан албетте ишеним деп эле айтса, үчүнчү бул жетекчилердин да колдосу аябай кандай чоң. Анткени ошол эле биздин ушундай көзү күйүп турган жаштарга биздин өкмөт жардам көрсөтүп койсо, жардам көрсөтүп деген кандай? Эми кээ бир учурда акчаны дагы өкмөткө мындай керек эмес да, биздин өкмөттүн акчаларычы. Кээ бир учурда ошол эле бизге убакыт, ошол эле биздин иштеп аткан ишибизде уюштуруу темаларында жардам көрсөтсө, бизге ошол ишеним деле мындай акталат го деп ойлойм да. Алардын да ишеничи, биздин да ишенич акталат деп ойлойм. Сиздин өзүңүздүн жеке башыңыздагы көйгөйлөрдү же ийгиликтерди көбүнчө ким менен бөлүшөсүз? Негизи досторум күлүп калышат. Мен Ишен Тойчубеков атындагы маданият үйүнүн жетекчиси болом. Ошол жакта да иштейм. Анан аякта эми айылда көбүнчө шайыр апалар да. Шайыр апалар менен, анан аксакалдар менен атайын бөлмөлөрү бар. Анан алар менен иштейм. Анан алар менен көбүрөөк убактымды жүрөт да. Көбүнчө досторум менен көбүрөөк убакытта карак ошолор менен жүрөт. Анан ошол эки киши дагы баса белгилеп айткым келет. Ошол биздин ошол эле жетекчиликтен Нурен Дүрөшүна, Мейуркан Токсобаева жана ошондой эле Гүлбүз Шаршымбековна деген ушундай бизде айылда өзгөчө бир дем берип турган апаларыбыз, эжекелерибиз бар. Ошол эжекелерибиз мындай эми кандай айтсам, курдаш достордой болуп калам да, эми шайыр апалардачы. Алар менен айтсаң, улуу адамдар менен досторум деп коем мен, аяштарым мен депчи. Анан алар аябай мындай бөлүшөм. Анан ошол эле ката кетирип алсам, мени тууралап коет да. Могу жерде мындай кылып атасың балам, тигиндей кылсаң деп, деп мындай кылам да. Ийгилик жаратсам, кубанат да, сүйүнөт. Башымды жөлөйдү алам, мындай жол көрсөтүп беришет да. Мындай эле ошол эле досторуңа, курбуш жолдошторуңа мындай бөлүшөйүн десең, кээ бир учурда ийгилик жаратсаң, көрө албаган учурлар да кездешет. Анан кыйынчылык учурда кимдин ким экенин да билесиң деп коет го. Мындай ошондой учурларда дагы мындай баары эле албетте досторум жок дебейм, досторум аябай көп. Бирок достун арасында да досторум мындай саналуу адамдар да. Достун да досу болот деңиз. Ооба. Жакшы. Мен бир суроо бергим келип атат. Биздин учурдагы өзүңүздүн жаш кезиңизди элестетип көрүңүз. Ошол кездеги жаштар менен азыр көбүрөөк жаштар менен иштешем деп атпайсызбы? Азыркы жаштардын эмне айырмачылыктары, эмне окшоштуктары бар? Биздин кездеги көйгөйлөр буларда барбы? Негизи мен жаш элемин негизи. Сиздер да айткандай болуп атасызбы? Негизи жаш деп эле эсептейм. Анткени
мектеп окуучулары кандектин карыганы билбейт деп коет. Мен окуучулардын арасына кирсем табылбай кетем. Баары эле окуучу деп ойлойт, анын аягында эле чыксам, ой, саламатсызбы деп калышат. Анан мага да жагат мындай жаштар менен кошо иштеп, иш алып барган аябай кызыктуу. Анан негизи айырма бар. Анткени биздин окуп жүргөн кезде мындай көз караштар башкача болчу. Чындыгында мындай ошол эле эжекелерибиз, агайларыбыз муну алып койчу, же кел эле мындай уюштуралы, кел могу жерге салым кошолу, кел мектепке мындай акцияларды уюштуралы десе, мындай мектеп үчүн да деп баары чыгышчу да. Пионердей болчу, илгери аталарыбыз айтчу го, биз пионер болгондо депчи. Бизде эле ошол арадан убакыт өттү го, бирок таасири бар эле ошо. Таасири бар эле да. Азыр мисалы мектеп окуучуларга барып ошол эле биз бул көйгөй менен көп мындай кагылышып калабыз да. Анткени кел эле бизге кошулгула, биз менен спектакль аткаргыла, бизге волонтер керек, бизге актерлор керек, бизге могу сценарийни жаза калыш керек, бизге монтажчыбыз керек десе, мындай чо? Мага эмне пайда дегендей. Мага эмне пайда? Эмне бересиз дейт да. Мындай ооба кызыгат, аткаргысы келет, бирок мага төлөйсүзбү деген бир кайдыгерлик мамиле да. Ошолорду көрүп туруп мындай бир чети эң бир өкүнүчтүү болгону ушу мугалимдерге да жаным кейип кетет да. Байкуш мугалимдер ошол эле учурда өзүнүн үй бүлөсүнөн барып бир эле баланы тарбиялаш кыйын, анан келип 30 балага тарбия бериш, анан ошондой жанакындай айдыгер балдарга бир багыт көрсөтүш, бул өтө кыйын болуп атат деп ойлойм азыр учурдачы. Анан жанакындай уюлдук телефон менен эле мындай бир автоматты болуп калдык да баарыбыз элечи. Азыр мисалы бул жерге келатканда телефон өчтүк, биз табышпай калмакпыз да, дайыныбыз жок. Мисалы мен бул оштой билбесемчи, ошондой эле болуп калды. Телефонго ушундай зависимый болуп калдык да. Негизи бул нерсенин бирок мынтип айткым келет да, негизи жаратканы бизди буюм тайындарды, ошол эле смартфон, унаа, жанакындай нерселердин баардыгын, оокаттардын баардыгын мындай колдонуш үчүн, адамдарды баалаш үчүн жараткан да. Биз азыр ушул учурда менин оюмча да тескеринче айфондорду барктап баалайбыз, жанакындай оокаттарды бийик коебуз дагы адамды колдонобуз да. Адамдарды мындай бат-баттан колдонуп калдык да. Ошол нерсе мени өкүндүрөт да. Анткени жок, эми чындыгын айтканда биз кездештикпи бир? Биз демек бирибизге керекпиз. Ошол эле көңүл алып коюш керек. Анан негизи дагы бир Оштун да ушул жерден кошуп кетким келет. Оштун өзгөчөлүгү, бияка бир жума болду деп атпайм келгенибизге. Эме деп коет экен, чайлашалы дейт экен да. Негизи чайлашкан деле жокпуз эч ким мененчи. Убакыт жетпеди да. Анан бирок бир нерсени түшүндүм, ушу чайлашалы деген сөз менен мындай көңүлдү алып коет экен да. Көңүл жылып калат экен да. Деп ушундай меймандостук болгон үчүн мен Ошту аябай мындай бааладым. Мындай ушундай жүрөгүм жылыды да. Ошон үчүн бир мисалы айылда жаксыңар деп учурашабыз да. Жаксыңар деп учурашпай койсо мындай эме таң калыштуу болот да. Аталар кетип атса ассаламу алейкум депчи, анан машина айдап кетип барасыңбы, велосипедтеп барасыңбы, сөзсүз улуу кишилерге салам салып өтөбүз го. Ошол эле шаарда делечи. Ошентсек, мисалы мен маршрускада кээде шаарга келип калган, маршрускада кетип баратканда мындай салам бергим келип кетет да. Жаксыңар деп анан мен эсого да ойлойт. Анан антип эле сразу жанакындай телефонун тагычы же бирдеме көрүп калгандай учурлар болуп калат. Анан ошон үчүн серьезно болчу деп эмне болуп атасың, айылдык экениңди билгизе деп кетип калам. Жакшы. Ошол азыркы иштешип аткан жаштар айтайын дегеним, мисалы ошол биздин кезде жанагындай рекетирство, буллинг деген сыяктуу проблемалар болду да. Ооба. Сизге мындай кээ бир учурда отуруп калгансыздарда арызын айтып же окуучулардын жашоосун бир көйгөйүн көрүп туруп ошонун артынан сценарий жазып ийген учурлар болбодубу? Болбоду десем жаңылышкан болом. Албетте бул сценарий деген элдин көйгөйүнөн алынып аткандан кийин сөзсүз түрдө көйгөйлөрү камтып кетебиз. Ошол эле буллинг деген нерсе чыгып атыптыр азыр. Чындыгында мен таң калыштуу болду.
Анткени мурун чоң класс менен кичинекей класстар деп койчу эмес беле. Азыр буллинг чындыгында түздөн түз эле. Мисалы рекетчилик деген мурунку убактарда, жанагы рекетчилик деген ал деген мындай класс аралык ынтымакка, мисалы братандар деп, эти А класс, Б класс деп топтолуп ушинтишет да. А буллинг деген бир класстын ичинен бир баланы бөлүп коюш, бул түздөн түз суицидке апарат да. Тиги рекетчилик деген мындай да, ал команда менен, мисалы класс менен бир курч болуп, А класс полный 12 бала келгиле деп ушундай, 12 бала барышыбыз керек экен, биз ушундай деп ынтымакка бара ынтымак болот да. А буллинг деген аябай кыйын нерсе. Анткени ал ошол эле айтайын десең жана 12 бала жок да. Сен жалгызсың да. Кимге айтасың? Үйгө барып апаңа айтасыңбы? Атаңа айтасыңбы? Айта албайсың азыр балдар. Тим более улуу муун менен жаш муунун кагылышуусу азыр болуп келатат да. Анан аябай коркунучтуу азыр негизи бул нерсеге аябай олуттуу мамиле менен, анан олуттуу бир ушундай мындай бат жардам бергенге бир жыйынтыктарын чыгаргыдай бир результаттарды көрсөтүш керек да. Мындай аябай тыгыз иштеш керек. 100% эмес, 1000% аябай ушуга маани бериш керек да. Билим берүү министрликке ушуну караса, ошондо мындай дагы мындай күчөтсө жакшы болот эле деп ойлойм да. Ошондой кейстер, окуялар болдубу? Ушул арызданып. Ооба. Кандай көйгөй болот алар? Мисалы бир класста бир эме экен, кыз бар экен да. Анан ал кыз деген жанагындай телефону жок экен. Жана Samsung көтөрөт экен, кыздары болсо эми iPhone көтөрөт экен да. Вот элементарный нерсе. Ошол сен iPhone'уң жок деп бөлүп коюшат экен да. iPhone'уң жок деп бөлгөнү уже сенин мындай адамдыгың жок деген дагы мамилелерди кылышат экен да ал кызгачы. Анан ал кыз чындыгында аябай түнт, анан мындай эч кимге кереги жоктой, жашоонун кызыгы жоктой, сабак окутса окууга кызыкпайт, мындай эчтекеге кызыкпайт да. Анан ал кыз жакшы окуучу кыз экен. Бирок ошону бөлүп атып ал кыз окуудан дагы ал улам жооп берип 5 алган сайын эжекелер пример кылчу экен да ал кыздычы. Анан ал кыз уже түнт болуп окубай ошол ыңайынан ушинтип башка мектептерге которулуп кетти да. Анан эми чындыгында ушундай көйгөйлөр аябай эле кездешет. Анан ушундай көрдүңүзбү, бир адамдын мындай ал мектептен кетип калды, башка мектепке барды. Ал мектеп кошуп кетет деген сөз жаратпайт да, ал жеңип кетти деген жаратпайт да. Наоборот, ушу жаштарга айтып кетти да, окуучуларга. Наоборот, ошол жакта кал сен. Ошол жакта күрөш. Ошол жакта ошол маанисин ошол жерден чеч дагы мындай жыйынтыгын чыгар да. Анткени ар бир адам эркин жашаганга, ар бир адам мындай өз оюн эркин айтканга укуктуу да. Ошон үчүн укуктарыбызды билишибиз керек да, бизчи. Укуктарыбызды билбей эле, бул класстык экен деп жок. Ошол эле ал партанда отурган жерде сен дагы партада отурасың, сен дагы анын да укугуң бирдей да. Ошону айрым окуучулар да билбейт, айрым адамдар да билбейт, коом да билбейт. Анан ошон үчүн ушундай бир мүчүлүштүктөр кетип атат десем жаңылышпайм да. Ошол эле баардыгыбыз укуктарыбызды, милдеттерибизди билсекчи, биз мындай бир тартип болот го деп ойлойм да. Ал эми ошол кыздын айланасындагы балдар ошол кызды бөлүп койгон маселе эмнеден жаралган? Анткени ал колунда жок. Жок. Ал берки бөлгөн адамдарда неге андай дегеним оюңузча? Анткени эми аларга эмне жетишпейт? Акылсыздык деп ойлойм. Акылсыздык эле. Бир класста 20 киши болсо, бир кыз бөлүнсө 19 акылсыз деген эмес да. Жок. Кандай айтсам, эми ошол бөлүп аткан адамдар өзүнүн бир смартфонду көтөрүп, өзүнүн бийик көрүп, анан сенин телефонуң жок деп аны ылдый бөлүп койгон именно ошол кишилер акылсыз деп ойлойм да, албетте. Албетте 19 адамды айтканым жок, бирок ошол именно ошол көйгөйүн айынан бөлүп, сенин телефонуң жок, сенин ата-энең жок, анан сенин атаң жок, апаң жок деп бөлүп койгон бул эми турмушта баардык нерсе биз ойлогондой болбойт да. Ошол эле балдар чоңойот, ошондой эле көйгөйлөр кездеши мүмкүн жашоодо. Бирок ошол нерсенин баардыгын билбей атпайбызбы? Анан ошол жерге, ошондой окуялары болуп аткан жерлерге дагы ушундай спектакльдерди, ушундай бир мындай долбоорлорду киргизсе, менимче жеңет деп ойлойм да. Буга чейинки эфирибизде, ушул эле Кеп бар подкастынын буга чейинки эфиринде жыл мыкты мугалим болгон агай келип кетти да. Ага дагы ушул суроону бергенбиз. Эмне үчүн ошондой бир окуучунун
бир окуучу башка окуучулардын айынан окууну таштай берип атат же окууга дегиле жакшы эле болгонуна карабастан жакшы окууга каалоосу жоголуп кетип атат деп сурай берсек тиме деп жооп берди да берки окуучулардын үй бүлөсүндө көйгөй болушу мүмкүн депчи. Мисалы үйүндө зордук зомбулукту көрүп эми үйүндө ага чечим таба албайт да анан келип өзүнүн курдаштарына айланасындагы адамдарга таасирин тийгизип атат деп. Сиздин тажрыйбаңызда ошол үй бүлөсүндө зордук көрүп аны мындай сыртка чыгарган окуучулар болдубу? Албетте жок десем да жаңылышкан болом. Эми 50-50 деп айтат элем, анткени мага караганда мугалимдер көбүрөөк иштешет да бул иш мененчи. Анан эми айрым болушу мүмкүн, албетте мен деле ошол кездешкенде кээ бир мындай үйүндө зордук зомбулук көргөн балдар, ошол эле атасы ичип же болбосо күндө тынчтык жок болгон балдар ошол агрессиясын ошол эле атасына кол көтөрө албайт, ошол эле мындай жини келип калат да, ошол окуялардын баарын көргөнчө анан агрессивдүү болуп калат да. Ошол нерсе сизге билинеби? Билинет. Анан ошол эле келип анан мектепте анан ошол нерселерди өзүнүн кичүүлөргө көрсөтөткөндө окуяларды билебиз да. Анан ошол нерсенин айынан анан жанакы туура эмес иштер болуп кетип атат да. Бул болуп эле келатат, чындыгында бар, кездешет. Түшүнүктүү. Ал эми жанакы айфону бар деген, бул эми конечно ата энеси айфону бар жанактай кыздар экен, мындай кандай айтсам, мындай колунда бар эле, мындай колунда бар, анан колунда жок деп бөлүп койгон окуя да жанакычы. Анан ошон үчүн ал кыз мен ойлодум аябай эле акылсыздык кылды го деп ойлойм. Жана сиз айткан сөз жакты да, адамдарды баалабай, буюмдарды баалап адам курал катары колдонуп калдык депчи. Менин оюмча ошол тарбияны каяктан алыш керек? Мектептенби, үй бүлөдөнбү? Буга негизи коом аябай таасир этебиз. Ошол эле мисалы үй бүлөдөн тарбия албетте бериши мүмкүн, бирок ошол эле учурда коом аны таңкалап коюшу мүмкүн да. Ошол эле коомдон жакшы мындай активист болуп мектептерди аралашы мүмкүн, бирок үйгө келгенде үй бүлө ал нерсеге тоскоол болуп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн эми бир адамдын бир үй бүлөдөн эми негизи мындай кандай айтсам, бир үй бүлөдөн тарбиялап бериш керек, анан эрк күчтүү болуш керек деп ойлойм да. Адам эрки күчтүү болуш керек. Эрки күчтүү болуп анан жанакындай ооп кетип атпайбыз тияка биякачы. Анан ошон үчүн ообостон үй бүлөдөгү көргөн тарбияңды, ошол эле өзүң көргөн көйгөйлөрдү бирөөнө көрсөтпөстөн, анан мындай бара-бара сен бирөөнө жардам берсең, бара-бара сен бирөөнө жакшы сөз айтсаң, ал дагы бирөөнө жакшы сөз айтат. Ошонтип биз бирибизге жардам берип атып анан коомчулукка таасир этебиз да. Жок, бул менин үй бүлөм, бул менин территориям, бул кошунам өзүнчө, бул менин балдарым жакшы деген болбойт да. Мунун да баласы сенин балаңдай көрүшүң керек. Мунун да кызы сенин кызыңдай көрүшүң керек. Анан ошол эле сен жакшы сөз айтып, сен айырмаланып атасың кошуналарыңа. Демек сен сөзүңдү тиги кошунаңдын баласына да айтып кой, тигинин кызына да айтып кой да. Ошондо деп ал бара-бара баласы менен ошентип бир үй бүлө курулат. Анан бир үй бүлөнүн эки кошунасы, кошунадан антип айылдан район, анан райондон болсо область чыгат. Областтан ошентип өлкөгө таралат да. Окууну бүткөндөн кийин саясатка аралашып калдым дедиңиз. Эфирдин башында дагы бир сонун сөз айттыңыз да. Саясатчылар, депутаттар же саясатчылар менен театрдын окшоштугу бар экен деп. Ооба. Эмнеси окшош экен? Эми бул депутат болдум 21 жашында. Ошол учурда мен чыгармачылыкта жүргөм. Анан чыгармачылыктан келип эле айылга барып коюп калып, анан болуп кеткенден кийин мындай балабыз да, жашпыз да, анан мындай бир нерсе мисалы кичинекей эле көйгөйлөргө мындай жан жүрөгүң менен мындай күйүп-пышып ушинтип отношения кылсаң, кээ бирөө уже ал нерсени башынан өткөрүп койгондой. Ушундай нерсе болуп атты. Анан башында билбей жүрдүм, анан бара-бара ишенчек болдум да. Тиги саясатчыга деле ишенем, тиги саясатчыга деле ишенем, тиге деле ишенем. Анан тиги айтат го, чыгармачылыкта бир спектакльди аткарсаң, эме да, сен терс каармандын ролун ойнойсуң, сен жакшы каармандын ролун ойнойсуң деп айтатсың да. Анан ал ошентип биттей элдин баарына жаман образда жаратат ал ролдучу. Анан бирок ал жакшынакай эле балкыбек,
мындай жакшы эле адам экен билесиң. Чыгармачылыкта бетинде маскалар өзгөрүп турат бат-баттан. Бирок балкыйк, бул дастан, бул болсо Эрбол деп эле билесиң го. Саясатта түшүнбөйсүң да. Давай, иним, могу жерден колдойлу, могу жерден монтебиз деп тур эле адам. Мындай чыкканда эле башка киши, бияка чыксаң башка киши. Анан чындыгында бул саясатта өзгөчө мындай алмашуулар бат болуп турат экен, позицияларынан тайып турган учурлар көп кездешет экен. Ошол эле учурда мындай чоң мындай кичинекей эле сен добушуң, кичинекей эле адамсың, бирок бүтүндөй айылга таасир этерин, айылдын кызыкчылыгы үчүн билген тандоолор болот. Ошондо аябай жүрөгүң менен чечим кабыл алганды мындай үйрөнө билиш керек экен да. Ошону дагы мындай жаш болсом дагы мындай колуман келишинче аракеттер жасадым. Анан бирок саясат мен үчүн аябай кандай чоң бир мындай зук этип отурбуспай да, шашкалактап мурун деген тигини кыла калып, мунун бир башын айтып, мунун бир идеяны айтчумун. Азыр уже мындай так, стоп деп өзүмдү оор басырлыктуу сезип, так, азыр эле ошол окуучуларым эмне кыласың, агай тиги муну деп эле анан кесиптештерим ушинтип калса, так, аз чечебиз деп ушундай болгондо, эгер саясатка кирбесем, мүмкүн мындай да болбойт беле дейм да. Ал күн болбосо бул күн кайдан дегендей го. Саясатка кайра кайтат белеңиз? Эми саясаттан кетип калды, мен такыр барбайм дегенден алысмын. Мен саясаттан азыр убактылуу гана чектедим. Себеп дегенде эми элге кызмат кылыш үчүн сөзсүз эле депутат болуп, мандат кийип, монтип эле костюм кийип ары бери басып тиги добуш берип коюш деп ойлошот го. Жок. Элге кызмат кылыш үчүн көлөч кийип алып деле элге ушундай кызмат кылсаң, элдин эсинде каласың, элдин жүрөгүндөсүң да. Мен ошон үчүн азыр болгон ошол күчүмдү, болгон мындай эркинирээк болуп, мындай республикалык деңгээлде жаңылыктар жасап, анан ошол эле кайра саясатка бир жакшы даярданып келейин деп атам да. Анан саясаттан кетпейм, мен саясатка кайтып келем кайра. Ушул эле көйгөйлөр менен саясатта да иштейм да. Болгону азыр бир убактылуу паузадамын деп коем. Биздин эфирге келе турган коноктордун баарына эле берилүүчү суроо бөлүгүнө жетип келдик. Эфир акырындап жыйынтыктап баратат. Сизде Кыргызстанда бир нерсени өзгөртүш керек болгон мүмкүнчүлүк бар. Ал бардык нерсе болушу мүмкүн. Кыргызстанда эмнени өзгөртөт элексиз? Адамдын оюн. Адамдын оюн өзгөртмөйүн эч нерсе иш болбойт деп ойлойм да. Анткени биринчи бардык адамдардын ою өзгөрүш керек. Анан ошол ою сөз болот да. Сөз эмне болот? Иш болот. Иш эмне болот? Бир күндү толуктайт да. Бир күн эмнени толуктайт? Бир жуманы толуктайт. Бир жума эмнени толуктайт? Бир айды толуктайт. Бир ай эмнени толуктайт? Бир жылды толуктайт. Жылдар сенин тарыхчаңды толуктайт да. Ошон үчүн тарыхты жаратабыз, биз тарыхты жаратабыз дейбиз, бирок оюбуз өзгөрмөйүн, тарых өзгөрбөйт да. Ошон үчүн ойду жаңылашыбыз керек деп ойлойм. Анан өзгөчө бир ниетти түздөш керек деп ойлойм да. Ниетиң түз болсо, баардык иш оңолот деп ойлойм. Экинчи суроом, ийгилик деген эмне? Сиз ийгиликтүүсүзбү? Ийгиликтүүмүн деп деле айтыштан билбейм. Ийгиликтүүмүн деп деле айта албайм, анткени бул эми айрым жерде де майда эле максаттарды аткарып жүрөбүз азырчы. Мен ийгилик жараттым деп айта алам. Бир 30, 40, 50 жашка келгенде ошондо ийгилик жараттам го деген бир кыялым бар. Азыр менин эми аткарып аткан иштерим мындай эми убактылуу майда максаттарды аткарып атам, бирок чоң максатымды аткарганда гана мен ийгилик жаратам деп ойлойм да. Бул жашоодо максатыңызды таптыңызбы? Ооба. Ал эмне экен? Менин максатым ошол өзүмдүн ички аң сезимди, ички оюмду элге айтайын деген ошол тагдырымда, жашоомдо, жашоо турмушта кездешип аткан көйгөйлөрдүн баардыгын өзүмө сиңирип алып, анан ошол ойдун баардыгын спектакль, ошол эле кино, роликтер аркылуу элдин оюн бир куралданган армия сыяктуу өзгөртөйүн деген бир жалпы максатым бар. Ошол максаттын үстүндө иштедим. Акыркы суроом. Сиздин бир мүмкүнчүлүгүңүз бар.
бул дүйнөдө көзү тирүүбү, көзү өткөнбү бир инсан менен 1 саамга, бир 5 минутага сүйлөшүп отурууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ал ким болот эле, ал менен эмнени сүйлөшөт элеңиз? Негизи Кудайыма шүгүр, жакындардын баардыгы жанында, бирок айрым учурда ушундай адамды жоготуп алыш үчүн сөзсүз түрдө ал адам бул дүйнөдөн жок болуп кетиш или ал каза болуп калган адам эмес, тирүү жүрүп эле адамды жоготуп коюп, анан ошолго сөзүңдү айта албай калсаң, ушундай кыйын бир айтат го. Таарынычтан дагы сагыныч жаман депчи. Ошо сагынычыңды менимче ал адамга айткан күнү дагы ал адам менен мындай жолуң, оюң эки башка экенин түшүнөсүң да. Ошол себептен мындай кандай айтсам, айтыштын кажети жокпу дейм. Бир туңуюк бойдон эле кала бериштин деп ойлойм да. Жарайт. Ушундай нотада бүтүрөлү эфирди. Билбейм. Дагы бергиле да. Жыргалбек мырза, эфирибизге келип убактыңызды бөлүп, ошончо жолдон бери келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден, албетте чыгармачылык жолуңуз узак болсун. Сизге чоң ыраазычылык. Ал дагы Кыргызстанды, бүт Кыргызстанды кыдырып, өзүңүздүн ойлоруңузду элге жайылтып жүрөңүз. Эфир боюнча бир эки ооз сөз. Биринчиден сиздерге чоң рахматымды айтам. Ушундай тетиги ысык көлдөн бери келди деп өзүңүздөрдүн студияңыздарга чакырып койгоңуздарга ыраазычылык. Сиздерге албан албак ийгилик каалайм. Атыңыздар алайга, даңкыңыздар далайга чыксын. Мен эмне айтмакчымын? Ошол адамдар бири-бирибизди колдонуш үчүн эмес, баалаш үчүн, ал эми смартфондорду, жанакындай машина, байлык, бийлик, мансапты колдонуш үчүн жашайлы демекчимин. Негизи жанагы берген суроомду толукташым керек болуп атат. Себеби азыр 20дан ашык 27-чи эфир тартылып атат да. Бул суроого жообу жок калып кеткен эмес болчу. Өзүңүздү белиңизде катуу кармап туруп, балким жооп берип көрөсүз. Суроомду кайра кайталайын. Бул дүйнөдө көзү барбы? Бул дүйнөдөн көзү өткөнбү? Бир инсан менен жолугууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ал ким болот эле? Ал менен эмнени сүйлөшөт элесиз? Мен ал адамга рахмат айтмакмын. Чоң рахмат демекмин. Ал ким болот эле? Ким болуш сыр бойдон калышын айтам, бирок рахмат айтмакмын. Себеби ошол көйгөй, ошол окуя, ошол мындай мезгил адамды огош бетер курчутуп, огош бетер бир чоң максаттарга түрттү десем деле жаңылышпайм да. Ошон үчүн болгон ал адамга ийгилик каалайм, рахмат айтам. Ал инсан эмнеси менен сизди өзгөрттү? Ал инсан өзгөрттү десем жаңылышам. Ал инсан менен турмуш өзгөрттү деп ойлойм. Турмуш. Сиздин турмушуңуз өзгөрдү. Жакшы жаккабы, жаман жаккабы? Менимче жакшы. Майланка, кадрды мага алмаштырың, коштошобуз. Ыйлагычы болуп атпайбы? Жок, бул эфирден ыйлагандар көп болду бизде. Карманыштын кереги жок эле. Асылбек Өзбековду билесиз да. Агай дагы келип бир бошонуп берген. Жок, просто мен бошон. Анан айтып берем. Коюп. Хорошо. Кетикпи? Майланка.
Урматтуу ТМ-дин көрүүчүлөрү, биздин Кеп бар подкастыбыз бул жолку чыгарылышы соңуна келип жетти. Албетте бизде бүгүнкү конокто мыкты режиссер Жыргалбек Досуз болду. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Ким кайсыл каарманды биздин эфирден конокто көргүңүздөр келет жана ага кандай суроолоруңуздар бар, комментарийден сөзсүз түрдө күтөбүз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак туруңуздар.